Мамлекеттик тилдин 3 айлыгынын алкагында залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына карата ОШМУнун бардык факультет колледждеринде Айтматовдун каармандары ОШМУда аталышындагы иш-чаралар уюштурулган. Иш-чаранын жыйынтыгында мыкты деп табылган педагогика жана психология факультетинин студенттери улуу жазуучунун Саманчынын жолу чыгармасын аткарып, Ош шаарынын мэриясы тарабынан жарыяланган сынакта 1-чи орунду алышты. Анын негизинде Бабур театрында 3 айлык жараянын жыйынтыктоочу иш-чарасы өткөрүлдү. Иш-чарада ОШМУнун педагогика жана психология факультетинин студенттерине ардак грамота жана 30 000 сом акчалай сыйлык тапшырылды. Ош шаары боюнча чоң окуу жайлардын ортосунда сынак болуп өттү да атайын. Анан ошол сынакта дагы ошол Саманчынын жолу өзүңүздөр билгендей гран-при утуп алышты. Ошол мэрия тарабынан уюштурулуптур. 1-чи орунга 30 000, анан 20 000, анан 15 000 сом кылышыптыр. Бул жакшы нерсе, студенттерге да стимул, мугалимдердин иштебизине дагы жакшы стимул болду. Сынак Ош шаарынын мэриясы тарабынан уюштурулуп, ага Ош шаарындагы жалпы 7 жогорку окуу жайлардын студенттери, мектеп окуучулары катышкан. Сынактын жеңүүчүлөрүнө жана катышуучуларга ыраазычылык каттар, ардак грамоталар, акчалай сыйлыктар тапшырылып, кыргыз тилинин өнүгүшүнө салым кошкон мекеме ишканаларга баалуу белектер ыйгарылды. Ош мамлекеттик университетинин өзүндө башталган. Ага бир 20-га жакын факультетибиз бар. Ошол 20-га жакын факультеттердин баардыгы активдүү катышканга аракет жасады. Ошолордун ичинен биздин педагогика жана психология факультетинин даярдыгы мыкты болуп, Ош мамлекеттик университетинин ичиндеги конкурста биз 1-чи орунду жеңип алганбыз. Иш-чаранын жүрүшүндө Маданият башкармалыгы тарабынан даярдалган концерттик программа тартууланды. Ошондой эле залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан үзүндүлөр көрсөтүлдү. Толгонай Нуролу мага негизи эле чыгарманы айтканда, негизи биринчи Толгонай Нуролуну тандагам. Бул себеби Тайман басыгы өзүнүн сабырдуулугу, ошол учурдагы мындай кыйын аялдыгы менен мага жакты. Сезимдер өтө кандай десем, сөз менен жеткире алгыс болду. Биз ушуга чейин катышып келгенбиз, бирок мынчалык деңгээлде көтөрүлгөн эмеспиз. Бизди даярдаган Кутман Шаршентегин агайга чоң ыраазычылык билдиребиз ушул убактан пайдаланып. Бул агай келгенге чейинки сценарий бизде башка болчу да. Ушул агай келип, бизди ушунчалык мыкты деңгээлде даярдады. Агайга ыраазычылыгыбыз чексиз. Жана ошондой эле биз ушул эмени сыйлыкты факультетке арнайлы деп чечтик. Буга чейин ОШМУнун башкы имаратында 12 декабрь улуттук адабият күнү белгиленип, кыргыз тили жана Чыңгыз Айтматов ааламы аталышындагы жыйынтыктоочу иш-чара өткөн. Иш-чара активдүү катышкан ОШМУнун студенттерине, окутуучуларга окуу жайдын ректору тарабынан ОШМУнун мыкты окутуучусу төш белгиси, ыраазычылык каттар, ардак грамоталар тапшырылган. Мээрим Айтмаматова, Баяман Кенжебай уулу, ОШМУ жаңылыктары.